Талас эли Манастын рухун сактаган эл да. Абдан чынчыл келет. Адилеттүүлүккө абдан сезимтал эл болот. Манас ордобуз да ошол жерде. Сыйына турган жерибиз бар. Мен кыргызмын деген Манас ордого барып сыйынат. Эң өкүнүчтүүсү таластан чыккан фасолдун пайдасын түрктөр көрөт. Немистер көрөт. Бирок таластын эли жакшы көрө албайт. Ошону өзгөртүүгө эмне кылуу керек? Азыр алда биз фондто иштеп аткан ал ишараны алып барганбыз. Таласта Мерсиндеги болгон биржаны таласта болуш керек. Фасолдун биржасын биз таласта түшүрүш керек. Бул бир. Расфасовка деп атабыз. Таластан чыккан эме Мерсинге барып, ал жактан турецкий Мерсинде. Расфасовка кылган дальше Европага кетишчи. Азыркы күндө таласта расфасовка кылыш. Мындан сырткары кийинки кадамыбыз кандай болуш керек? Фасолду ошол жактан өстүрдүкпү? Анан ошол жака банкага да даярдап, конечный продукция чыгарышыбыз керек. Бышырып анан эң баягы чет мамлекеттин талабына даярдап, конечный продукция кылып Кыргызстандан чыгарылган деп туруп анан аягына жиберишибиз керек. Ошондо гана талас жергезиндеги дыйкандар ошол жерин пайдасын көрөт. Жөн эле сырье болуп кетпей, аягына чыгарып, аягына чейин жасап чыгыш керек. Дүйнө жүзү таластын фасолун таластан алып кетиш керек. Талас өз салымын жанакы котировка цен деп коет. Ошол таластык органикалык өскөн фасолдун котировкасын таластагы өзүнчө салмагын кошуш керек да. Котировкаларды жасаш керек. Ошого умтулушубуз керек биз. Биздин азыркы инвестициондук политикабызды карасак, жазылып турат ичинде. Инвестор өзү билет кандай технология менен иштетиш. Бул туура эмес. Биз өзүбүз айтышыбыз керек. Биз кандай технология менен иштетишибиз керек. Иштетсек, ал кеңди каздырсак, биздин мөңгүлөргө жанакы таасири тийбесе, ошондо гана биз айтышыбыз керек кандай технология. Бирок таластын эли негизи эле табигатка жакын эл болот. Анткени кыргыздар табигатка жакын. А таластыктар өзгөчө жакын болот да. Кыргыздын кыргызы таласта жашайт да. Ошондуктан ушу жаңы кеңдерди иштетпей мораторий кылып коюш керек. Бул элдин талабы. Таластын эли ушул органикалык фасольбу, органикалык айыл чарбабы ошо менен өнүгө алат. Анан ушундай акылман элдер бар. Жаңы инновациялык экономика деп атабыз да. Таласта дагы ГЭС курганга шарттарыбыз бар. Ошол жерде дагы ар бир үйдө балдарды жаңы инновациялык экономикага балдарды окутуш керек. Эртең ошол балдар мындан көп акча алып келет. Ошол балдардан миллионерлер чыгат. IT жагын үйрөтсөк, жанакы инкубатор, акселератор деп коет, ошол жакка да шарт түзүп бериш керек.